Бизде Жалал Абад областынан, Жалал Абад шаарынан бир эле окуучу алтын сертификатка ээ болду. Сабина Маратбек кызы жеке менчик мектептен, ошол билимканадан. Анан негизинен өзү баягы бир сыйлоо акысы каралган экен, бирок жеке менчик мектеп болгон үчүн ал туура келбейт экен, ага эч бир эме берилбеди да. Бизге бөлүнгөн акча каражатын биз жалпы ушу 20 мамлекеттик жана муниципалдык гана мектептерге сурайбыз да. Ошол жердеги олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө, алтын тамганын жеңүүчүлөрүнө жана ошондой алтын сертификатка. Кече күнү чындыгында ушул жеке мектептер дагы чындыгында көңүлдөн сырткары калып калгандыгына байланыштуу ушундай немеге туш болуп калдык. Эгерде ушул акча каражатын бөлүп берип атканда ушу токтомго менчигинин түрүнө карабастан деп киргизип берсеңиздер, анда биз ошону бере алабыз да. Жеке менчик мектеп болгондон кийин ошол мектеп администрациясы дагы ушунча ийгиликке жетишкенден кийин алардын өзүнүн фондусу бар, өздөрүнүн акча каражаты бар. Алар өздөрү да эч нерсени бербептир да. Себеби дегенде ушул жагы дагы чындыгында өкүнүчтүү болуп калып атат. Нурбек 9 айлыкка ушул кызга бир 200 000 сом бөлүп берели, урматтуу депутаттар, ошого сунуштай берсин. Давайте 200 000 сом, 200 000 сом акча каражатын 9 айлыкка киргизесин. Ошонун мыйзамдуулугун карайсыңар, юротдел чогу. Мен сунуштап атам, бюджетный комиссияга алып киребиз да.